Банк картаны сатып алабыз деген болчу. 1000 сомго деп. Бул 20 жаштагы Актан. Ал азыр башка бирөөнүн атындагы 200 000 сомдук кредитти төлөшү керек болуп, милиция аны кармап кеткен. Актан Телеграмдагы группалардан жумуш издеп жүрүп, банк карталарын сатып алабыз деген жарнамага туш болгон. Кийин алар менен байланышып, Бишкектеги соода борборлорунун биринен жолугуп, картасы М-банк тиркемеси менен кошо жеке маалыматтарын 2 жумага саткан. Бизге Россиядан акча түшөт, ошого байланыштуу биз карталар сатып алабыз деген болчу. 2 жумага 1000 сом беребиз деген болчу. Бүт баарын өзгөртүп өздөрүнүн эме алышкан. Ошентип ал 2 жумадан кийин картасын кайтаруу үчүн аны саткан адамдарга кайрылып эч кандай жооп ала алган эмес. Көп өтпөй Актандын үстүнөн милицияга арыз түшүп, кармалган. Ал ошол учурда гана шылуундарга алданганын түшүнгөн. Мен үстүмө заявление түшүптүр. Ошентип мен бир эженин кредит алып туруп, башка бир мошенник бала кредит алып туруп менин картама отуруптур. Ошол деп мен үстүмө заявление түшүптүр. Ошондо билдим менин картам алданып калганымды. Бул окуяга байланыштуу учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Актандын шылуундардын торуна түшүп калганын билген апасы, ата-энелер балдардын интернеттеги коопсуздугун көзөмөл кылуу керек экендигин эми гана түшүнүп жатканын айтты. Мындай маалыматтар келчү WhatsApp'тардан, ушундайларга кайрылбагыла, ссылкага кирбегиле, М-банкта ушундай болуп атат, көп киши пострадать этип атат деп. Ошого карабастан ошо балам ошондой нерсеге алданып калды. Анан ошо айтарым ошо эки, балдарыңарды контролдогула, чоң болсо деле, студент болсо деле контролдогула деп айтмакмын. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, жыл башынан бери интернеттеги шылуундарга байланыштуу 600ден ашык кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу 14 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Шылуундук системанын эң көбү WhatsApp, Alafo, Instagram, Telegram жана TikTok тиркемелери аркылуу жүрүп турган. ГУВД города Бишкек предупреждает, что ни в коем случае не передавайте свою банковскую карту и личный кабинет третьим лицам. Шылуундар мындан сырткары өзлөрүн милиция, УКМК жана банк кызматкерлери катары тааныштырып, жеке маалыматтарды алып, онлайн кредит алган учурлар да бар. Эсиңизде болсун, сиздин атыңызга катталган банк карталар өздүгүңүздү аныктаган жеке маалыматтарды алып жүрөт. Аларды үчүнчү тараптарга саткандарга мыйзам тарабынан жоопкерчилик каралган. Сиздер менен мен Эржан Шаршеев болдум. Чекит медиа катталып, чындыкты билиңиз.